Dayına жазганына унчукпай жүрө берип жашап өтүп кетет экен. Аккан суудай болуп, кандай ыңгай келсе, кандай арыктан агат, ага карабай кете берет экен. Бирөөлөр болот экен ушул өзүнүн көз карашын, өзүнүн пикирин, өзүнүн дүйнө таануу сезимдерин ачык айтып, бирөөгө жагабы, жакпайбы, туура келеби, келбейби? Ben insanмын, мен адаммын, менин пикирим ушундай деп бул дүйнөдө күрөш менен өтүп кетет экен. Мен кече ушул замат кабар укканда бул эмне деген заманга туура келип калдык. Мыктынын мыктылары, жакшынын жакшылары бул дүйнөдөн чарчап кеткендей кетип атат. Керилип кетип атат. Көбүбүз байкабай атабыз, бирок унуттун уюткулары кетинен кетип атат. Орду толбус деген сөздү көп колдонобуз, бирок маанисине көп көңүл бурбайбыз. Чындыгында кыргыз сатирасынын, кыргыз маданиятынын бир бурчу оюлуп, орду толбус деп айтсак болот, себеп сатира жаатындагы соңку 30 жылдан берки сатира жаатында калемин колдон түшүрбөй шибеге сыяктуу сайып, коомдогу терс көрүнүштөрдү айтып келген, жазып келген. Мына ушул биздин Рахман агабыз. Көптөгөн белгилүү куудулдардын сахнада аткарып аткан чыгармаларынын дээрлик 90% ушул Рахман агайдын калемине таандык. Аттың мындай курч, мындай таамай айтылган сөздөр качан, кай заман келет, ким чыгат, кантип жазат, аны жараткан өзү билет. Мен бир айттым эле, көпмө көп токтогул жок, сынчы көп толбай жок, ырчы көп ырыспай жок. Азыр эми бул сатира жаатындагы өтө чоң жоготуу бул ушул Рахман агайдын жоготуусу. Көйдөн кыйкырыгы дейт. Ошол кыйкырыкты ким укту? Мына азыр эле бир ыраларынан өзүңүз уруп атасыздар. Жебиним жетпей калабы деп какшап атат. Мына ошол көйдөн кыйкырыгы. 30-жылдарда кыргыздын мыктылары, келечегине ушул жүрөгү ооруган азаматтар айтып кеткен экен. Душман деп мени аткандар калар, дуалга кадап аткандар калар. Оюлган көрдүм түбүндө бир күн, элиме жетпей ойлорум калар деп. Дээрлик 100 жыл убакыт өтүп атат. Рахман аке да ошону кайталап атат. Көйдөн кыйкырыгы деп атат. Кыйкырыгым элиме жетпей атат деп атат. Эл түшүнбөй атат дейт. Эл маани бербей калды дейт. Мен чарчады деп айтканымдын себеби эмнеден чарчайт адам? Адам кайдыгерликтен чарчайт. Адам түркөйлүктөн чарчайт. Адам караңгылыктан, адам жасакерленгендиктен, адам ушул бийлик менен байлыкка умтулгандан, жалган мамиледен, жалган жашоодон чарчайт, жадайт. Эмнеге жадайт деп атам? Эмнеге чарчайт деп атам? Чыгарган чыгармаларын бир жерден койдурбай атса, театрлардын эшиктерин жаап атса, жазган чыгармалар үчүн кайра чакырып, суракка чакырып атса, айланайын бул дүйнөдө болбосо кайсы дүйнөгө батуу керек? Эмне деп айтуу керек? Качан телефон чалып сурап калсам, мен УКМКда отурам, мен бир жерде отурам, мен аерде отурам, эмне болду? Мени чакырыптыр. Эмнеге чакырыптыр? Эмнеге мындай ыр жазасың деп чакырыптыр. Аттың дүнүйө, кайран дүнүйө, атаңдын көрү дүнүйө, атаңдын көрү дүнүйө. Ана ошондой жүрөк желинет, жүрөк ооруйт. Адам бул жакта жүргөнү менен жүрөгү капаста болуп калып атат. Капаска камап коюп атабыз. Талпынып учам деген канатты кыркып атабыз. Кыбырчылап чабам деген аттын туягын сындырып атабыз. Не деген заман, кайдыгерлик. Мына ошол көйдөн кыйкырыгы, Рахман акенин көйдөнүн кыйкырыгы. Бул айтат, өпкөсү ушундай болуп дем ала албай тумчугуп калды. Жок, мына коом тумчуктурду. Мына биз тумчуктурдук. Allah hak versin. Hazırlı
түзетүү кылып аткан экен. Бакыт мырза ошо сүйлөп аткан сөзүмдө мен токтонулбай айттым эле. Мындан кийин мен күндө бир 2-3 жолу сүйлөшүп турчубуз, тамашалашып турчубуз. Андан кийин адамгерчилик жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү жагдай жөнүндө, улуу кандайдыр бир касиеттер жөнүндө сүйлөшөбүз. Кишим калбаган сыяктуу. Мен атам раматылык айтты эле. Атам раматылык өткөндөн кийин бир Жалал деген мырза максым айтты эле. Атаң өткөндөн бери көчөгө чыга элетмин балам. Эмнеге? Көчөдө киши жок да сүйлөшөөр адам калбады. Ассаламу алейкум. Ana ушундай коомго келдик. Айттым күнүгө. Рахман акенин мүмкүн жетпей аткан көйдөн бекерге эми жетеби? Мүмкүн эми жетеби? Бирок жетишини дагы менен бар. Аллахым ушундай бир көйдө келген кызыкта асман жерден келүүчү балелерден куру доомат жалган жалаалардан сактасын. Эң адамды адам кылбай эзип салган нерсе бул куру доомат менен жалган жалаа. Баарына туруштук берсең болот. Бирок куру доомат менен жалган жалаага туруштук бериш өтө оор, өтө кыйын. Ошон үчүн Рахман аганын жакындары, туугандары, туустары. Рахман аганын өмүрү эми башталат. Бул өмүр түбөлүктүү өмүр. Рахман аганын кадырын бүгүндөн баштап эмес, кечеден баштап угуп атасыздар. Кече бардык жерге тыюу салып аткан азаматтар сүйлөп атат. Кылымда бир келчү калантты, кылымда бир келчү калантты. Неге тебеледиң сагаган? Элден ыраазычылыгын алыш мүмкүн эмес. Аллахтын гана ыраазычылыгы менен жашашыбыз керек. Жараткандыгын жерде турган жакындан алыстан келген боордоштор, баарыңыздарга терең ыраазычылык айтам. Рахман ага жөнүндө кандайдыр бир ой пикирлер болгонболсо айтылар сөздөр алдыда. Бул кишинин чыгармаларын эми тереңдеп баштап билебиз. Эми көңүл бурабыз. Эми айтып баштайбыз ушундай деген азамат инсаныбыз өткөн экен деп. Ахиретин абад кылсын, жаткан жерин жайлуу кылсын, кыямат кайымга чейинки барзак жашоосун бейиштин бир бакчаларынан кылган болсун жараткан. Билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирип, кыямат күнү суракта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын шафааттарына насип кылган инсандардан болушун Аллах насип эткен болсун. Рахмат. Адахан Килсамбаевич, ассаламу алейкум. Чоң жоготуу болду бизде. Эми жоготуу деп өзү негизи көп эле көнүп калдык ушул жоготуу деген сөзгө. Бирок жоготуу деген сөздүн дагы баркы кетип, каада салтты жоготтук, нарк насилди жоготтук, адамгерчиликти жоготтук, достукту жоготтук, адилеттикти жоготтук, калыстыкты жоготтук. Жоготпогон эмне калды? Бул эң оор жоготуулардын бири ушу адамдын жоголуусу. Бир гана инсан жоголгон жок. Кыргыз маданиятындагы, сатира жаатындагы алп инсан жоголду. Куудул деп көп айтышат эле, куудул эмес. Бул киши ошондой сатирик. Бул киши акын. Сатираларды дагы бул элди күлдүрүш үчүн эмес, элди ойготуш үчүн. Комедия жанрындагы улуу инсандардын көпчүлүгү айтканга, адамды ыйлатыш оңой, күлдүрүш кыйын дегендей. Бул кишинин чыгармалары мына азыр жаңырып турат. Ыйлата турган да, күлдүрө турган да. Бир сөз менен айтканда адамды кайдыгер калтырбаган, адамдын ички жан дүйнөсүн оодарып, бир сезимдерин сыртка чыгарган чыгармалары. Бекеринен баягы көөдөн кыйкырыгы деп, ошол көөдөн кыйкырыгы чөлдө кыйкырган кыйкырыктай болуп калып калгандыгы өтө өкүнүчтүү. Бул кыйкырыкты уккан эл барбы? Бул кыйкырыкты уккан коом барбы? Ошол көөдөн эмне деп жарылды? Мен кече ошол кабарын угаар замат эмнегедир ушу кулагыма 4 сап өзүм куюлуп кетти да, жанагы жакшылар бул жашоодон чарчагандай деген. Чарчатып бүттү. Неден чарчайт? Улам чыгармаларына
куттоосуулар менен чарчайт. Улам концерттерин коеюн десе театрды бербей коюп, имаратты бербей коюп чарчатат. Улам бир душман таап алгандай болуп, улуттук коопсуздук комитети улам чакырып алып, суракка алып, андан чарчатат. Айтор талпынган канаты кайрылган, кыбырчылаган туягын чапкан эл болдук да калдык. Биз качан токтонобуз, качан бир эл болобуз, качан бир көбөдөн көтөрүп, башыбызды тике карап жашай алабыз билбейм. Бул киши менен аябай өзгөчө. Мен билбейм, бул кишиден кийин телефон чалып, адам жөнүндө, инсан жөнүндө, мекен жөнүндө, эл жөнүндө сүйлөшөр кишим калдыбы, калбадыбы мен билбейм, чынын айтайын. Кайрат Мырза. Өтө оор. Башка сөз айта албайм.